Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдын айдоочулары жол киренин көтөрүлүшүн талап кылып, 2-июндан тарта жапырт иш таштаган. Бул көрүнүш бүгүнкү күнгө чейин уланып, каттамга чыгыш элек. Алгач шаар тургундары жумуштан кечиккендиктерин айтып, нааразы болгон болсо, азыр дээрлик бардыгы троллейбус, автобуска ыктап калганын айтышып, маршруттук таксилерди биротоло алып салса жакшы болот деген пикирлерин айтат. Эми иш таштабайлы, жашоон өзгөрсө дагы болот да, башкача кылып. Мисалы мен биринчи шоферлорго айтат элем, эң биринчи өздөрүнүн ар бир аткарган иши, ар бири өзүнүн ишин туура аткарса депчи. Мисалы көп эле шоферлор мындай өзүнүн адамга жасаган этикасы деле начар да. Кечээ эле иш таштабадан 2-3 күн мурда ушундай бир окуяга туш болдум. Маршрутканын ичинде биз күн ысыктан мындай думугуп баратабыз да. Анан бирөө айтты да, терезеңизди ачыңыз деп. Анан ошондо шофер айтып атат. Мага сквозняк болот деп атат да. Анын ичиндеги толо эл ысып, бышып баратабыз да. Ошон үчүн мен эми боло турган болсо автобус, троллейбус эле тандайт элем. Эми көтөрүлгөнгө деле каршы эмесмин. 15 болсо делечи, бирок ичинде шарты болсо, ар бир орунга алса, анан ар бир каттамдын маршрутканын шоферлору өзүнүн клиенттерине мамиле жасоо этикасын окутуп, анан чыгарса мен каршы эмесмин. Анан жөн эле баягындагы эле отун жүктөгөндөй каалаган жака калчап, анан даже остановкага токтогондо да туура эмес токтошот. Биринин асын баардыгы тороойт да. Эми мындайда кепилдик жок да, адамдарга же болбосо ошол маршруткага же болбосо маршрутканын ичиндеги адамдарга зыяны тийбейт деген кепилдик жок. Бирин бири ушундай тороойт, таң калыштуу. Эми эмне дешиңди билбейсиң да, колуңдан ишке келбейт. Ошон үчүн ушунун баардыгы сакталса, мен 15 сом болсо деле ыраазымын. Биз өзүбүзгө мындай ыңгайлуу шарт түзүлсө болот. Туура маселе көз караштар. Бирке кичинекей эмес ушулар, абиякта канча окуучулар бар. Анда ошолор 15 сомдон көтөрсө эми тиги маршруткалардын ичинде. Андан көрө автобусту көбөйтүш керек. Мен ушу автобусту көбөйсүн өкмөт. Баш иштеде. Иштебез аны маршруткага чөгөлөп түшүп, кулду куруп, акчасын көбөйтүп берсин. Болгону ошо. Ушулардын көбөйүшүнө макулмун. Анткени берде балдар бар. Көп окуучулар бар. Мына бүтүн ошо окуучулар төлөйт акчаны. Кишилер аз түшөт. Тияка каттайт, бияка окушат. Мен ошонун үчүн эменмин да. Желательно автобус менен троллейбус дайыма жүрүп турса, ушундай мен абдан курсам болот элем. Эл бүт бардык ошону каалап атат. Билбейм эми, мындай кылбай эле өздөрүнчө сүйлөшүп чечсе болот эле, элди кыйнабай. Аларды вообще жок кылыш керек. Саламатсыңарбы? Эми бизде таксинин баасы ошол эле боюнча бизде турган эмеси менен өзүнүн частныйлардыкы өзү менен өзүнүн кандай расстояние мурун жүрүп атсак, ошол эле расстоянияда жүрүп атабыз. Эми жок, кардар деле анчейин деле эмес эми. Баягы келет кээ бирөө, мисалы үчүн өзү договорной менен келет, отуруп алып кетет. А биз эменин аркасынан чуркабайбыз, клиенттердин аркасынан. Өзү келет, мынча берем дейт, кете беребиз, болду. Мисалы үчүн биз бул жерден салып кетсек кишини, биз жолдон киши албайбыз. Эмне үчүн энде возникать этет да, такси клиенттерчи. Обратно келатканда, может, бекер деле ала келишибиз мүмкүн да. Эгер ушул шлагбаумга келем десе, биз бекер алып келип атабыз. Эми ушул жагы боюнча бир чети маршруттерге деле кыйыныраак болуп атат, аларга делечи. Анан жөнөкөй элдерге да карап коюш керек. Азыркы 15 сомго көтөрүп салган убакта, сентябрь айы башталганда окуучуларга кээ бир 5-6 балдары бар немелер бар да, ата-энелерчи, ошолорго кыйын болуп калат. А шаар ичи деген 15 сом болгону менен шаардан тышкары кымбаттап кетиш мүмкүн да дагы. 5 сомдон, 7 сомдон кошулуп кетиш мүмкүн. Бирок маршрутканын жогу деле жакшы экен бир чети. Мына көрдүң, аба таза, пробка жок. Автобустар алып кетип атат. Троллейбустар алып кетип атат. Эми булар ошентпей эле чыгып эле иштешсе болмок. Анан жарымы жумушчу токсотсо деле жарымы жумушка элди ташып турса жакшы болмок да эми. Негизинен ошол эми бизге батыраак чыккан жакшы элдерге эми. Жок, 15 сом болгондо элдердин зарплата кээ бирлер иштегендер бар, 5000-6000ге айлап иштеп атышат. Анан 15 сом эмес, бир 12 сом болсо болот, элге да түшүнүш керек, элге да кыйын да, зарплат барында аз, баары кымбаттап кетти. Жок, эми маршрутка деле керек, эми негизинен ошол автобус троллейбус болсо жакшы эле болмок, көбөйтүп койсо. Бул каарманыбыз номер 14 троллейбустун айдоочусу. Иш убактысы мурдагыга салыштырмалуу кеч аяктаганы гана болбосо, жумушу кадимкидей күндөгүдөй эле жүрүп жатканын айтат. Бизде көрүлөр жакшы эле.
элди жакшы эле таанышып атабыз, нормально. Маршруттар эми өзүнө өзү кылып атат да. Бизге жакшы элдер көбүнүп атат, наоборот ыраазы болуп атышат, трайлер, автобус эле оңго келди. Жок, бизге ошол эле нормально. Азыр кымбат кезде элди деле түшүнүш керек да. Баарыбыз эле бирдейбиз да. Мен азыр ушундай моментте туура нерселер болуп атат да. Эми баары кымбат болуп атса, атайын кымбат таткан жок да. Ошондой эле түшүнүшсө болмок энди. Туура эмес, ошол эле туура эмес да. Ушундай кымбат болуп аткандан бир аз чыдап кичине түшүнүп коюш керек да. Азыр элдин баары кыйналып атат. Аны атайын эми кичине туура түшүнүп, ар кайсы семья ар кандай, бирөөсү көп балалуу, жумушу бар, жумушу жок дегендей. Баары бирдей эмес да. Аны азырынча кичине туура түшүнүп, кичине чыдап турса болмок. Автобус, троллейбустар азыр, бирок ошондой болгондо деле жетишпей эле жакшы эле иштей эле атабыз, аракет кылып. Графигибиз эми ар кандай. Оңго чейин, 10:30 чейин элди карап, эметип иштеп атабыз, калбай калганга чейин. 11-ге чейин дейин кире элек, бирок 10:30 чейин иштеп атабыз. Аралыгыбыз азыр наоборот жакшы эле, жетишип 10 мүнөттөн иштеп атабыз. Азыр нормально, биринчи күнү эл билген жок да. Азыр нормально эле, баары жетишип эле атат почти. Жетишип атабыз, өз убакыты менен иштеп атабыз. Троллейбустун баардыгы чыгып атат дегендей. Бүт эле канча троллейбус болсо ошончо троллейбустун баардыгы чыкты. Ошол. Бир аз эми тыгын болуп атат. Эми мындай айтылган менен троллейбус менен автобусту бизге көбөйтүп койсочу. Өкмөт троллейбус менен автобусту көбөйтүп койсо, ошол негизи бизге жакшы болмок да. Канчалык бияктан келип айтып атышат. Рахмат силерге депчи. Рахмат силерге. Ушундай жүрүп бара атканыңарга чейин деп. Түнкү саат 11-ге чейин жүрүп атабыз. Кечки саат 11-ге чейин жүрүп атабыз. Как что график менен үйгө 12-лерде кетип атабыз. 12-1-лерге чейин үйгө кетип атабыз да. Марштан алып келип, аны муну токтотуп. Действительно эле шаар ичи деген пробка азайды. Ушундай азайды, бирок остановкаларга биз өзүм ыраазы болуп атам, остановкаларга келип токтогонубузгачы. Как что келип остановканын өзүнө келип токтойбуз, киши салабыз. Мурун маршруткаларда келет, токтошот. Тыгын болуп, кечке сигнал болуп, нерв болосуң. Кечке нерв болосуң. Анан сигнал бересиң, же болбосо кээде маршрутниктердин водительдер менен урушасың. Азыр эми тыгын болбой эле жакшы эле болуп калды азырчы, остановкаларга кенен токтоп, өзүбүз токтоп кетебиз, кайра чыгып кетебиз, эч ким мешать этпейт. Азыр бир гана болгон эле могу азыр таксисттер кичине маршруткалар жоктугуна карата таксисттер иштеп, аны кээде тыгын болуп калып атышат. Талаптарды коюп, иш таштагандар Бишкек шаарынын ичиндеги айдоочулар. Ал эми Сокулук районуна караган номер 344 маршруттук каттамдар кадимки график жана тариф менен иш жүргүзүп жатышкан. Бирок бүгүн 4-июнда ал айдоочуларга тоскоолдук жаратып, унааларын чагып кетебиз деп коркутуулар болуп жатканын айтат. Чүй транспорт инспекциясынын башкы инспектору Турдалы Абдымусаев. Бул забастовка боюнча только шаарга эмеси бар, тиешеси бар. Потому что чүйдүн маршруткалары өз эрежеси менен, өз интервал движениясы менен өзүнүн жумушун аткарып атат. Биз Чүй областында андай эме жок. Бул биринчиден, экинчиден 344 маршруткасы бир конецтен экинчи конецке чейин 34 километр. 34 километр шаарды аралап өтөт. Ошон үчүн городской маршруттар бизди поддержка кылбайсыңар деп туруп эме кылып атышат. Жолдорун тосуп, трафареттерин жулуп, ар түрдүү неудобный тоскоолдук кылып атат да водительдерге. Бул очень даже эмеге жатпайт, мыйзам эмесине жатпайт да. Азыр 344 конечныйында авторыныкта бардык службалар барды. Ал жака 200, то есть городской маршруттун 138 маршрутталары 258 ошол конечныйда жаша эметкендер, ошол жактан иштегендер. Ошол эмеге авторынктын эмесине коюп, стайкасына коюп, якобы продается деп туруп, чыгып алып туруп, ошо 344 конечныйга келип балдардын директорун коркутуп атат. Биздин службалар
чүй транспорттун администрациясынан ошол жака бардык. Барсак СМБнын балдары жүрүптүр, алар барышты, журналисттер жүрүптүр. ГАИ келди, чүй обл ГАИ полностью начальствосунан бери азыр ошол жакта жүрүш этип атышат. Бул маалыматтын чынтөгүнүн билүү үчүн номер 344 маршруттук каттамдын конечныйына барганыбызда эч бир жан жок. Демек кысым күч болгондуктан аларда иш таштаганга туура келгени айтпаса да белгилүү. Маршруттук таксилер Борбор калаадагы коомдук транспорттун негизги түрү. Алар жеке компанияларга таандык. Ал эми муниципалдык автобустар жана троллейбустар учурда шаардын тургундарын толук кандуу ташууда жетишсиз. Буга байланыштуу Бишкек мэриясы Манас эл аралык аэропортуна тиешелүү 4 автобус бөлүп берди. Бул автобустар элдерди бекер ташууда. Аламидин базарга чүй менен бекер автобус мэрияныкы. Аламидин базар. Аламидин базар, конечно, чүй үстүнө толмой. Бастап келет Аламидин базар. Чыгасыз. Отуруп. Бош шопурлар бар, автобус сыгандары бар, ошону алып, бу жерден автобуска отургузду, иштеп бергиле деп, бекер деп. Ошон үчүн иштеп атабыз. Мэр города тарабынан. Через автобаза. Аламидин бирден баштап Агордого чейин. Азырынча 7 автобус болду бүгүн. Эртеңден баштап дагы кошот дегендей бар. Дагы кошулат дейт. Элдер жакшы кабыл алып атышат, рахматын айтып атышат. Түшүп атышат элдер. Бергендер болду, биз алган жокпуз аны. Бекер автобус. Мэрияга чоң рахмат. Анткени эл деген ушу 3 күндөн бери кыйналып кеттик. Анан таксилерге эле 200 сом, эң эле аз дегенде 50 сомдон кетип атат да. Ар бир жерге барып кайра которулуп, ошого аябай көп акча кетип, эл деген күн ысыкта жумуштары бүтпөй. Анан мэрияга чоң рахмат. Ушу автобус жакшы экен, бирок ушу бесплатный. Чоң рахмат мэрлерге. Ушундай бизге ошо маршруткалар деген могу жолдон тыгын аябай көп болот. Анан булар жарышат бири-бири менен. Анан алар айтып турат, сен келтасың, мен келтасыңбы? Сенин тиякта айдап кет, буякта айдап кет деп эле сүйлөшүп турушат. Анан аябай көп салат, тыгын салышат. Анан аларга эме жок да, мындай сала беришет көп. Ошон үчүн момундай чоң автобустарга мен эме замын да, за. Элге жакшы болмок да. Ошо мэрияга рахмат, чоңдорубузга рахмат. Автобус, троллейбустарды эле көбөйтүп, жанагы маршруттардан көрө мына ушул жакшы собственный эле. Союздагыдай эле собственный эле жүрөбүз. Автобус, троллейбустарды көбөйтүп коюшсун. Рахмат сиздерге бардыгына. Үмүт булагы кайрымдуулук фонду шаардыктарды бекер ташыган 20 автобусту Борбор калабыздын мэриясына убактылуу бөлүп берди. Жакынкы күндөрү алар да ишке киришет.